Бүгін 13 январь 2026 жыл. Нұрлысбай администрациядан түзеліп жогорку кеңеште өзі кетіп отыр. Қарашы, кабинет тап-таза болып, мияқтарда Нұрлыстың немелері разышылық хат, ардақ грамота дегендер жиылып тұрчу эле. Буюрса Нұрлысбай кетіп отыр. Нұрлыс, жолуң ачык болсун буюрса. Ак жол. Баштаган иши министр бол буюрса. Министр болгондо да куттуктап баралы Нұрлысбай. Ушу күндөр эстелип болот деп. 2022 жылы ошого келгенбиз, а? 2022 жылдан бері 3 жылдан Нұрлысым ады сонун результат. Башчы, бөлім башчы ғой? Социал сектордың башчысы қызматында. 1 ай болгондан келгениңе? 3 ай болду. 3 ай болду бая келгенден бери. Шу 3 ай ушу немен башчысы болуп кызматта иштеп аткан. Азыр бүгүнкү күндө буюрса жогорку кеңештин жардамчысы болуп кетейин деп атат Нұрлыс. Могу видеону сактап коем Нұрлысбай. Ийгилик. Жолуң ачык болсун. Буюрса. Мындан да жогоркуларга жетишип, министр бол, президент бол Нұрлысбай. Сен потенциалың чоң, мен билем сени. Дагы мындан да чоң жетишкендерге жетишесиң буюрса. Мындай кызматтын далайын иштеп, кыргыз элине кызмат кылайын иншалла. Видеону сактап коеюн деп атам атайын. Эстеликте мен жаңы эле кирип келсем, бакта АСАГа боюнча маалыматтарды алып коеюн деп келгем да. Билсеңчи. Келсем чачып даярданып атыптыр. Эртең уже кеттиңби? Кандай сезим болот? Келчи сезимдерге бериш койчу Нұрыс. Сезим жакшы эле буюрса. 3 жарымда иштедик, ушул жерде жетектөөчү адис болуп келгенбиз. Өзүңүз айткандай эсме чогуу. Башка адис болдук. Сектор башчы болдук. Бизге эмнеже айтканда администрация трамплин болуп атат. Ооба. Ошо, силерге да ишиңизге ийгилик. Соқтыңыз. Рахмат Нұрысбай. Нұрысындай мага ушундай сезим болуп атабы, өзгө деле билип атам да, кетким келбеген сезим болуп аткандай болуп атат. Конечно, жон калганбыз да. Ооба. Бир жерге көнүп түшкөнбүз, адам сразу мындай комфорттуу рамканын ичинде жүргөндө өкүнчү жакшы көрөт экенбиз, бирок комфорттон дагы, рамкадан дагы чыга билиш керек. Анткени бир аз чочулуу бар. Террор анткени мурун ал жакта иштеп көрбөгөн жер. Азыр барганда кандай болот? Күчтүүлөр бар. Азыр тартабызбы, буюрса тартабыз албетте. Бирөө сом болсун, сүйлөй чечем болсун деп калам. Ошо. Сизге да ийгилик. Кийинки 5 жылдыкта уже сени депутат жардамчысы эмес, депутат катары көрөлү иншалла. Нұрысбай, ийгилик. Сон Нұрыс, өтө сонун. Мен лично мындай чын жүрөктөн кубанып атам. Себеп дегенде Нұрыс эки осундай эң сонун күндөр Нұрыс эки чогуу жүргөндө болгондо, мисалы жогорку кеңешке чогуу барганбыз, кызматка жаңы келгенде, мен да бул жака жаңы келип, экөөбүз чогуу жумуштарды кылып, ошол күндөрдүн баардыгы мындай тепкич менен эсте да. Ар бир иш-чаралар кыскасы бүттүк. Нұрыстын ар бир мындай ийгилиги мындай көз алдыбызда болуп атты да. Ошон үчүн бул мындай жумуштан кетип атат деген сыяктуу болбосун, бул чоңоюп атат, сүйүнүп атабыз. Ошо катарыбыздагы чогуу жүргөн балдар администрациядан жогорку кеңешке барып атат, обул администрациядагылар чакырылуу болуп атат. Мисалы бизге келип, бизге иште депчи, бул эң сонун нерсе да. Ааламга жол айылдан башталат деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, мына өзү Чыңгыз Айтматовдун жердеши буюрса бул потенциал жогору. Нұрысте адамгерчилик деген дагы сапат бар. Мисалы бардык көндүмдөр бар да, бир нерсени бат илип кете алат, бат үйрөнүп кете алат. Ошон үчүн жогорку кеңешке барат. Буюрса ишиңе ийгилик. Денсаулыкта болуп. Ушул дагы бир жылдары келип окшойт, начос болуп. Экөөбүз начосолукта чогуу келгенбиз. Мен дагы начосого келгем, Нұрыс экөөбүз ошол жерден таанышканбыз. Ынтымакка мени окшоштуруп, ошол жерден ынтымак экөөбүз чогуу жүрдүк эле деп айтып, андан кийин ага ине болуп экөөбүз аябай сонун мамиледе жүрдүк. Буюрса бул нерсе сакталат иншалла. Ошо ийгилик болсун Нұрыс. Рахмат. Мен өзүм башкача сезим болуп атам да. Негизи могу райадминистрация сонун, ушул жерден жогорку кеңешке барыш, бул дагы сонун нерсе. Ийгилик. Өзі министрліктерде иштешіңе біз тілектешпіз, иншалла. Ушундай достор, жаңалық бүгін 13 январь 2026 жыл. Ассаламу алейкум.